Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиз. Айбек мырза, сиз жакында эле ушу Иранга ишкерлер менен иш сапарга барып келдиңиз окшойт. Ошондо баягы Иран менен Кыргызстан ортосунда жүк ташуунун мындайча айтканда логистикалык маселелер каралды окшойт. Анан сиздердин мындай кадамга барууңуздарга эмне себеп болду? Мен өзүм логистика боюнча иштеген үчүн көп жылдан бери иштеп жүрүп, анан баягы бизге бияктагы Кыргызстандагы ишкерлердин кайрылуусунун негизинде бардык. Бул эми Ирандан бул жакка ташуу эмес, Иран аркылуу дүйнөдөн Кыргызстанга логистиканы жолго салуу үчүн барып көрүп келдик да. Ирандан бул жакка каттап элатат. Карым-катнаштар бар, жакшы деңгээлде эмес, мындай өнүктүрүш керек. Бирок Иран аркылуу бул Кытайдан өзгөчө бул Кытайдан бизге келген жүктөр Казакстандан өтө албай атат. Торогар, Тишкерик, Иркештам бекеттерибизден өткөрүү мурдагынан 100 эсе азайып кетти десек болот. Ошондуктан Кытайдан өзгөчө түштүк-чыгыш Кытайдан, түштүк-чыгыш Азиядан, Индия, Бангладеш, Малайзия өңдөнгөн өлкөлөрдөн логистиканы Кыргызстан аркылуу Евразия биримдигине логистиканы жөнгө салуу үчүн Иран маанилүү болуп туруп атат. Ошондуктан Иранды барып өзгөзү менен көрүп, өткөрүү бекеттерин көрүп, кайсыл порттордон, кайсыл перегрузка боло турган жерлерден кылнаарын көрүп келели деп барганбыз. Иран темир жолдор башкармалыгы менен Ирандын ошо жанагы Бандар Аббастагы жана Саракстагы бажы башкармалыктары менен жолугушуулар кылып келдик. Оразалы мырза, сиз Иран мамлекетинен көптөн бери кызматташат экенсиз. Эмне түрткү болду, эмне себеп болду Иран иштешкен? Бизнес тармагында 2008-ден баштап Иран мамлекети менен карым-катнаш кылып жүрөм. Баса белгилей кетсем, эт тармагы, анан бурчак жөнөтөбүз экспорт боюнча. Негизги себеби мен ал мамлекеттин тилин жакшы билем. Бул жерде жогорку окуу жайда ошол тилде окугам. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан менен Ирандын өз ара соода жүгүртүүсү жылына $миллиондогон доллардын көлөмүндө болот экен. Эгерде сиздердин бул жогорудагы айткан сүйлөшүүңүздөр ийгиликтүү ишке ашса, дагы бул көлөм канчага чейин жогорулашы мүмкүн? Анан ишкерлерге кандай пайда алып келет? Эми Иран экономикасы жагынан өнүгүү эле калыптыр. Мен биринчи жолу Иранга бардым. Оразалы мырза мурун барып жүргөн көп жылдан бери. Бирок мен биринчи жолу бардым. Мен менен барган балдар да биринчи жолу барды. Иран 84 миллион калкы бар экен. Өнүгүүсү жагы көп эле нерсе өнүгөт экен. Нефтепродукты жагынан, газа конденсат жагынан ошол өндүргөн товарлар көп экен. Биз ал жактан ала тургандарыбызды жетиштүү өлчөмдө албай жатканыбызга мындай көзүм жетти да. Анткени биз балким Кыргызстан үчүн гана алып аткандырбыз, бирок Кыргызстан аркылуу Казакстан, Россияга өңдөнгөн биздин бу Евразия биримдигинин өнөктөштөрүбүзгө товар алып сатуу боюнча биз аябай эле мындай аз көлөмдө оокат кылып атыптырбыз, аз көлөмдө соода кылып атыптырбыз деген тыянакка бардым. Иран амбарго, Иранга дүйнөдөн өзгөчө Американын амбаргосунун айынан көп соода сатыкты кыла албай келет экен. Бирок биз көргөнүбүз Ирандын азыр бийлиги дагы, жогорку бийлиги дагы, Ирандын ишкерлери дагы Кыргызстан менен, ошо Орто Азия менен, ошо Кыргызстан аркылуу Евразия биримдиги менен соода кылууга, соодасын кеңейтүүгө аябай катуу мындай аракет кылып атышыптыр. Биз тараптан эгер бир кадам аттасак, алар бизге каршы 3 адам аттай тургандай бир жагдайга келиптирбиз. Ушуну бир жакшылап колдонуп кетишибиз керек да. Бул жалгыз эле Ирандын товарлары эмес, Иран аркылуу келе турган дүйнөдөн товарларды дагы бизге транзитке дагы жол ачып берүүгө аябай мындай колдон келген аракетти кылабыз деп атышат ирандыктар. Ошол көлөмү канчалык десе өсүшү мүмкүн? Туркия менен болгон соода карым-катнаштарына чыгарсак болот экен, бир 500-700 миллион долларга чейин чыгарсак болот экен. Азыр эми Турция менен биз 1 миллиард долларга чейин карым-катнашты, соода карым-катнашты 1 миллиард долларга чейин чыгаралы деп 2017-те барган келишим бар. Иран менен деле ошого чейин жеткизсек болчу да экен. Анткени Ирандын өзүнүн баасы, реал төмөндүн баасы долларга салыштырмалуу түшүп кеткендиктен өзүндө өндүрүлгөн товарларды алуу, өзүндө өндүрүлгөн товарлардын наркы дагы доллар менен эсептеп келгенде бир аз арзан болуп калышы мүмкүн экен биз үчүн. Бул биз үчүн Евразия өлкөсүндөгү шериктештерибизге биз аркылуу реэкспорт кылып сатууга мындай аябай чоң мындай
мүмкүнчүлүк берет экен. Иранга Кыргызстандын эмеси кызык? Мисалы ата мекендик өндүрүүчүлөргө кайсы багытты колго алууну сунуштайт элеңиз сиз? Эми бизден основной ушу фасоль менен эле эт да. Анан балды да азыр кайра бир жылдан ашып калды. Запрет кылып коюшту. Биз любой эле нерсени, жашылча болобу, кайсыл тармак болобу, Кыргызстандан бесперебойный поставка кыла албайбыз да. Ошол себептен эле договорго келгенде биздики ошол акырына чейин аткара албай калабыз да. Себеби дегенде мен өзүм билген ушу мал чарбачылыгын деле айтып көрөйүн. Козуларды деле биз ошол күзүндө кышка чейин иштейбиз. Анан сезон токтоп калгандан кийин иштей албай калабыз да. Ошол себептен бул жерде чоң андай уюмдар болсо, малдын башын көбөйткөн, анан бесперебойный поставка боло турган болсо, Иран мамлекети бир жылда аябай эле көп эт жөнөтсө болот да Кыргызстандан. Жалгыз эле биздин эмес, ошо Казакстандын, Россиянын өндүргөн товарларын деле алып келип, биз өзүбүздү Кыргызстандыкы кылып сатсак деле мүмкүнчүлүк бар экен. 2018 жылы Иран менен ЕС өлкөлөрү келишимге барган экен, ачык соода келишимине. Ошол келишимди азыр убактылуу келишим экен. Ошол негизинде Иран менен ЕСке, Кыргызстанга келе турган товарларга башка өлкөлөр, үчүнчү өлкөлөргө караганда жеңилдиктер каралыптыр. Азыр жалпы бир суроо берип кетейин. Жогоруда сиз айтпадыңызбы, ишкерлер товарларын чек арадан 5-6 айдан бери өткөрө албаган учурлар болгондуктан аркасынан биз ушундай жолдорго баратабыз депчи. Ошол эле учурда авиа каттам аркылуу жүк ташууда кыйынчылыкка учурап жатканын айтып жатышат ишкерлер. Буга себеп эмнеден, анан эмне себептен чечилбей жатат ушул маселе? Эми жалпы авиа каттамдар, жанагы пассажирский перевозкалар, жүргүнчү ташуулар азайып кеткен үчүн пандемия шартынан авиа перевозкалардын баалары кымбаттап кетти да негизинен. Ошондуктан авиа перевозкалар мындай токтоп калды десек болот, же болбосо аябай кымбат баага чыгып кетсе болсо болот да. Мисалы үчүн Кытайдан мурун самолет менен ошол эле Турция аркылуу келгенде $3, $2.80 келген товарлар азыркы убакта $5.30, $5.70 чейин чыгып кетип атат. Бул 2 эсе кымбаттап кетти деген сөз да. Ошол эле менен авиа самолет менен ташып келүүнүн баасы. Авто менен ташып келүүнүн баасы эми алда аябай өсүп кетти. Биздин мына Кытайдан 2,5 миллиард, 3 миллиард долларга чейин импорт кылабыз. Ошол импортубуз мына былтыркы 2020 жылдан айда 1 миллиард 300 миллионго азайып кетти деп атат Кытайдан. Ошо логистиканын жөнгө салынбагандыгынан болуп кетти да. Болбосо кардарлар турат. Негизги максат эме болуп атпайбы? Биз Кыргызстан аркылуу ЕСке киргенден кийин Кыргызстан аркылуу логистиканы мүмкүн болушунча көбөйтүшүбүз керек. Кыргызстан аркылуу реэкспортту Россия, Казакстанга, башка өлкөлөрдөн келген реэкспортту көбөйтүшүбүз керек. Жалгыз эле Кытайдан же Турциядан товар алып келбей, Ирандан, Индиядан, Бангладештен, Вьетнамдан, Малайзиядан, Индонезиядан товарларды мүмкүн болушунча Кыргызстан аркылуу логистикасынын жолун көбөйтүшүбүз керек. Мындай мен өзүм жеке кызыкчылыгым да бар. Анткени өзүм логистика тармагында болгон үчүн, эгер канчалык көп ушул Кыргызстан аркылуу ташай алсам, мен да байыйм. Ошол эле убакта Кыргызстандагы соодагерлер да байыйт, Кыргыз мамлекети да байыйт. Бул жакта мындай жалгыз эле тиги мамлекет үчүн же болбосо мындай кооз сөздөр сүйлөп эл үчүн кылып атабыз эмес, өзүбүз үчүн да кылып атабыз. Бул эң негизги маселе өзүбүзгө пайдалуу болуш керек, андан кийин элге пайдалуу болуш керек, анан мамлекетке пайдалуу болуш керек. Маек бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Рахмат. Рахмат.